5 metre. 5 metre. Екі ряттын ортасы 5 метр. Бұл өтө эле чоң. Ошон үчүн эгерде модеге техника киргизбейм десеңер, анда аябай жыш кылгыла. Мисалы мен айтып берейин. Мына модерден бирди, дагы 3 ряд модерге отургула. Эгер техника киргизбейм десеңер, жана мотоблок менен эле жүрөм десеңер. А жок, техника киргенсе анда ортосуна бирди, ошондо мына биянанда техника өтөт, биянанда техника өтөт, отоп турганга. Жок, түшүмдүгө алам, мен жиш отурган десеңер коркпой эле анда жиш отуруп. 1 метр тура экен да. Иә. 1 метр тура экен да. 1 метр. Арасында 2 метр. Мындайда могу жерде ото чөп болуп, анан финалга басканда дагы, обработка кылганда дагы кыйналып калса, отоп туруш керек да. Ошон үчүн трактор киргендей кылгыла. Трактор 2,5 өйдө, 2,5 кылгыла. Трактор кирип кылгыла. 2,5 Ошондо могу жерге ортосуна бирөө туруп калат. 1 ряд туруш керек. Азыраак жерди жанагындай. Эгер азыраак 30 соту же 50 соту болсо, анда 1 метрден ургула болду. Жанагы мен айтып атпаймынбы, 38 тонна алды деген, ошол деген даже 80 сантиметр кылып салган. Ичине аралап кире албайт, эптеп отуруп кирип анан теришет. Ошол 1 гектар айландырганда ошондо 38 тоннадан айланды. Айтты дагы бир суроо. Эме? Жана житки подкормкага берсе болот, грох бирдемелер макталсак болот. Органиканы бергиле. Мына байке менен борекиндейчи, кайсы убакта кандай бериш керек борекиндей? Реал органика. 3 жолу берсеңер жетиштүү. Кайсы убакта кандай болуп берет? Бирөө 2 түрү бар да, бирөөсү мындайда. Бирөөсү чөптөр чыгарбай турган пестицид сыяктуусу, экинчиси өстүрө турганы. 5 литр, по-моему, 5 литр канча гана 300 литрге беле. Иши кылып 10 күндөн жалбыракка 3 жолу бергиле өзүнө. Чачыш керек тура. Үстүнө чачып койгула. Болду, жетет. 2 теңге жалбырагына кетеби?